Кадимки телефон чалуулар же мессенджер чалуулары жакындар, кесиптештер жана дүйнө менен күнүмдүк баарлашуунун негизги каналдары болуп калды. Бирок дал ушул жолдордо каржы шылуундар акчаңызды уурдоо үчүн колдонууда. Бул жерден сиз шылуундардын курмандыгы болуп калбоо жана аларды өз убагында аныктоо боюнча толук көрсөтмөлөрдү аласыз. Биз бейтааныш телефон номерлеринен же мессенджерлерден келген чалууларды толугу менен четке кагууну сунуштабайбыз. Бирок шылуундардан келген чалууларды тастыктаган белгилерге көңүл бурууга чакырабыз. Кайсы учурларда телефонду албаш керек? Эгер сизге чет элдик номерден чалса, эгер өтө кыска 3 же 4 сандуу номерден чалса, белгисиз өткөрүп жиберген номерге кайра чалбаңыз. Чабуулчулар номердин колдонулуп жатканын текшерет. Ким чалганын билиш үчүн белгисиз номерлерди интернеттен текшериңиз. Финанс алдамчыларынын алдоо схемалары ар дайым өзгөрүлүп турат. Интернет технологиялардын өнүгүшү менен жарандардын акчасын уурдоо ыкмалары дагы өзгөрдү. Буга чейин шылуундар кырсыкка учураган жакындарыңыздын атынан телефон чалып келген. Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын атынан. Азыр алдамчылар товарды же кызматты сатууну сунуш кылган жарнактар аркылуу жабырлануучуларды издеп жатышат. Товар сатуучу же кызмат көрсөтүүчүлөрдүн атын жамынып, тезинен акчаны эсепке которууну талап кылышат. Сак болуңуз. Бейтааныштарга акча которбоңуз. Келип түшкөн арыздарга ылайык, шылуундар жабырлануучулардын телефон номерлерин WhatsApp аркылуу шилтемелерди жөнөтүп алышат. Бул шилтемелерге кирген адамдар автоматтык түрдө байланыш тизмесине кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Жакындарыңыздын жана тааныштарыңыздын номерлерин алгандан кийин кол салгандар аларга чала башташат. Көз боёмочулар сизге ар кандай байланыш операторлорунун чалуулары менен кол салышы мүмкүн. Курч зарылчылык болбосо белгисиз номерлерге жооп бербеңиз. Белгисиз номерлерди кара тизмеге киргизиңиз же блоктоңуз. Эгер сиз телефонду көп жолу албасаңыз, шылуундар бул жака чалуунун кереги жок деп жетишет. Финансылык шылуундар адамдардын психологиясын жакшылап изилдеп, маектешинен керектүү сөздөрдү айтууга багытташат. Алардын жолун жолдобой сүйлөө планын бузуңуз. Эсиңизде болсун, шылуундар үнүңүздү жаздырып жатышат. Ооба же жок деген сөздү айтууга болбойт. Эч убакта тастыктайм деген сөздү айтпаңыз. Туура эмес деген сөздү айтпаңыз. Шылуун экенин билсеңиз да кемсинтпеңиз. Бул алдамчы экенин түшүнөр замат телефонду өчүрүңүз. Эгер сиз кокустан телефонго жооп берип, бирок ал алдамчы экенин түшүнсөңүз, төмөнкүнү айтыңыз. Албетте, мен күмөнмүн же түшүнүксүз нерсени сүйлөңүз. Сиздин түшүнүксүз сөздөрүңүздү жаздыруу менен шылуундар аларды банк эсептеринен акча уурдоо үчүн колдоно алышпайт. Биздин кеп кеңештер шылуундарды таанууга жана өзүңүздү коргоого жардам берет деп ишенебиз. Бул тууралуу көбүрөөк билүү үчүн социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылыңыз жана бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз.